21 февралга карата рубльдин баасы. Кээ бирги банктарда рубльдин баасы сомдон ашты. Москвада абал өтө оор. Москвада рейд күчөп, мигранттар тизип алып, документтерин текшерип жатышат. Москвада эмгектенип жаткан биздин мигрант бир туугандар, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ассаламу алейкум, кыргызский народ. Рекеттер тасмасынын жылдызы Руслан Камчынын тасмага эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Коңшу Казакстандын белгилүү рекеттер тасмасында Саяннын ролун жараткан казак актеру Саят Исенбаев Кыргызстандын жетекчилигине кайрылды. Буга чейин тасма Кыргызстанда прокаттан алынганы белгилүү болгон. Ал эми мындан бир күн мурун социалдык тармактарда тасманын Бишкектеги бет ачарынан маркум Камчы Көлбаевдин уулу Руслан Камчы тартылган видео тараган. Ал тасманын актерлору менен жолугуп, коштоп жүргөнү маалым болгон. Саят Исенбаев өз кезегинде Руслан Камчынын тасмага эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Мен Кыргызстандын жетекчилигине да кайрылгым келет. Кыргызстандын тургундары биздин тасманы көптөн бери күтүшкөн. Биздин тасманы көрсөтүүгө уруксат берүүңүздөрдү суранабыз, деди Саят Исенбаев. Булак Сулберкечев. Ассаламу алейкум, кыргызский народ. Рахмет вам за уважение ко мне. Я тоже вас сильно уважаю и ценю. Я сегодня узнал, прочитал новость такую, что якобы отношение к нашему фильму имеет Руслан Кульбаев. Я с уверенностью хочу сказать, что Руслан никакого отношения к нашему фильму не имеет. Он был просто приглашен, как и все другие. Нас встречала дистрибьюторская компания, которая суперски нас встретила, гостеприимно, и все прошло на высшем уровне. Я хочу обратиться к руководству страны Кыргызстана, чтобы вы с пониманием отнеслись к нашему вопросу. Жители Кыргызстана давно ждали наш фильм, чтобы вы открыли сеансы и показ нашего фильма. Рахмет. Потому что Саламатсыздарбы, Москвадагы мекенештер, сиздер документ жагынан кыйналып, регистрацияңыз базадан чыкпай жатса, биз сизге Абдуталип Байгени сунуштайбыз. Документтериңизди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, трудовой договор, ИНН, СНИЛС, сахаровага карточка жана башка жумушка керектелүүчү документтерди бат жана таза ишеничтүү жасап беребиз. Андыктан +7 916 044 66 24 WhatsApp связь номерине байланышып, документиңизди тактап таза бүтүрүп алыңыз. Москвада текшерүүлөр күчөп жатат, документтерге так болуңуздар, кызматыңыздарда Абдуталип. Кыргызстандын айрым банктарында рубльдун курсу сомдон ашты. Азыр орточо курс менен рубль бир сомдон сатылып 97 тыйындан алып жатышат. Бир банкта россиялык валюта 1,15 сомдон, дагы бир нечесинде 1,1 сомдон сатылууда. Эскерте кетсек, рубльдун наркы 12 февраль күнү Россия президенти Владимир Путин менен АКШ лидери Дональд Трамптын телефондон сүйлөшүүсүнөн кийин жогорулай баштаган. Бишкекте аялын аяосуз сабоого шектелген жаран кармалды. Бул туурасында Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга 19 февраль күнү жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат болжол менен 21:30 чамасында жолдошу ур токмок алып, белгисиз курч буюм менен денесине жаракат келтиргендигин айткан. Бул факты боюнча уруп сабап, кыйноо менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө 1988 жылы туулган жаран үй бүлөлүк зомбулук фактылары бир нече жолу жоопкерчиликке тартылганы аныкталган. Учурда кармалган жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда. Израилде бомба коюлган 3 автобус чарылды. Израилде 3 автобус чарылды, ичинде жүргүнчүлөр болгон эмес. Бул туурасында Маш Телеграм каналы жазды. Маалымдалгандай, каргашалуу окуя Тель-Авивдин түштүгүндөгү Батьям шаарында болгон. Полиция 3 автобуста жардыруу болгонун кабарлады. Батьям менен Холондо бош унаалардын дагы 2 жардыргыч зат табылгандыгы кошумчаланган. Кырсык болгон аймактагы бардык автобус айдоочуларына унааларын токтотуп, текшерүү тапшырмасы берилди. Бомбалар эртең мененки саат 9-да жарылышы керек болуп, убактыларын чаташтырып алгандыктан таймер туура эмес коюлуп, иштеп кеткен деп белгилеген полиция басылмаларга. Алдын ала маалыматтар боюнча жардырууну теракт деп аташууда.